Салам, баарыңарды жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Бул кирип келген жаңы жыл баарыбызга чоң ээликтерди, жакшылыктарды, ырыскы, берекелерди алып келе турган жакшы жылдардан болсун деген чоң ниеттемин. Достор, бүгүн сиздер менен жакшы, кызыктуу бир темага сүйлөшүм келди. Бул тема сөздөрдүн күчү. Сөздөрдүн күчү жашообузга кандай таасирин берет деген темада сүйлөшкүм келди. Анда эмесе достор, дароо эле темага кире берелик. Силер билгендей эле адамдар баарыбыз баягы физикалык жактан карап көргөндө баарыбыз ар кандай жыштыкта жашайбыз да. Мисалы кээ бир адамдар төмөнкү жыштыкта жашашат, кээ бир адамдар мындай жогорку деңгээлдеги жыштыкта жашашат. Жыштык деген бул кандай? Бул ар бир адамдардын өзүнүн баягы негативдүү же болбосо позитивдүү жыштыктары да. Бул мисалы кээ бир адамдар дайыма мындай бактылуу, күлүп жайнап, дайыма өзүн жакшы сезип, дайыма мындай Кудайга шүгүр келтирген адамдар булар көбүнчө ушундай баягы жогорку деңгээлдеги жыштыкта болот да. Ал эми кээ бир адамдар ушундай оозунан жакшы сөз чыкпаган, дайыма наалыган, ар кимди эле жамандап, ар кимди ушактап, ар кимге жаман сөз айтып жашоосуна нааразы болгон адамдар булар көбүнчө ушундай төмөнкү негативдүү жыштыкта жашаган адамдар болот да. Ошондой эле достор, сөздөр дагы өздөрүнүн энергиясы, сөздөрдүн дагы өздөрүнүн жыштыгы жана энергиясы болот да. Мисалы кээ бир сөздөр аябай жаман энергияны чакырат, а кээ бир сөздөр болсо ошондой эле жакшы энергияны чакырат. Мисалы көп азыр байкайбыз, кээ бир адамдар мисалы Instagram болобу, Facebook болобу же YouTube болобу, мисалы комментарийлерде өздөрүнүн баягы жаман сөздөрүн, өздөрүнүн жаман каалоолорун, уят сөздөрүн, каргыштарын, жаман нерселерин жазышат да. Анткени бул адам өзү төмөнкү деңгээлдеги, төмөнкү frequency деп коет, жыштыкта болгон адам да. Бул ошол адам оозунан жалаң гана жаман сөздөр чыгат, жалаң гана жаман нерселер айтылат да. Ошондуктан кээде аларга да жинибиз келип болбойт. Анткени бул адам ошол өзүн ошондой жыштыкка түшүрүп алган адам болот да. Башка адамдар болсо дайыма өзүнө болобу же башкасына болобу дайыма жакшылык сөздөрүн арнаган, жакшы сөздөрдү айткан, жакшы комментарий жазган адамдар булар ошо өздөрүнүн жакшы мындай бийик деңгээлдеги жыштыкка койгон адамдар болот. Достор, эмнени айтайын дедим эле бул жерде? Ар бир сөздүн өзүнүн күчү бар. Мисалы кандай гана сөз болбосун, ошол сөздүн күчү болот да. Мисалы биздин кээ бир үй бүлөлөрдө мисалы кээде угуп калам да ушундай, мисалы баласын урушканда же аялын урушпабы, баласын урушабы, аялын урушабы же бир кимдин бирөөнү урушканда мындай жаман сөздөр менен урушат да. Аябай мисалы өлүм көрөйүн, өлүп кет, өлүп кал, сен өлбөйсүң, сен жетпейсиң, сен адам болбойсуң, сенден эчтеке чыкпайт, сен укмуштуу деп аябай жаман сөздөр менен айтышат дагы. Бул сөздөр баары бир күнү болбосо бир күнү ошол урушуп жаткан адамга тиет. Анткени сөз ошол адам оозунан ошол энергияны жиберет. Сөз гана жиберген жок да оозунан, ошол жаман энергияны ошол адамга жиберип атат. Көрдүңөрбү? Ошондуктан биз кимге кандай гана сөз, мындай кандай гана ачууланбайлык, кандай гана жинибиз келбейлик, дайыма оозубуздан мындай ошондой жаман сөздөрдү, каргыш сөздөрдү, жаман ыплас сөздөрдү айтпаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени ал сөздөр баары бир тиет дагы, ал адамга тиет, өзүбүзгө да тиет да. Ошол жаман нерсесинин залакасын баары көрөт. Ошондуктан аябай мындай кырааттык менен жакшы мындай өзүбүздүн контроль менен өзүбүздүн сөздөрүбүзгө, оозубузга ээ болушубуз керек да, достор. Кыргыздарда бир сөз бар го, аябай сонун сөз да, ушул сөз мага жагат да. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет дегендей эле. Мисалы кандай жакшы сөз адамды кандай жакшы нерселерге алып келет. Мисалы ошол жакшы сөз менен биз адамдарды өзүнүн мисалы кыйналып турган учурунда мотивация берип, ошол адамды көкөлөтүп, учуртуп, мындай жакшы бир абал алып келсек болот. Ошол жакшы сөз менен адамды айыктырып алышыбыз керек, айыктырып алсак болот. Жакшы сөз менен адамдын жанын эргитсек болот. Ошол жакшы сөз менен жакшы нерселерди өзүбүздүн жашообузга жана алардын жашоосуна да чакырсак болот да. Ал эми жаман сөз менен ошол адамдын жанын оорутуп алышыбыз мүмкүн, ошол адамды кемсинтип, ошол адамды таарынтып алышыбыз мүмкүн, ошол адамды каргап, ошентип ошол адамга оору чакыртып алышыбыз мүмкүн, ошол адамга кээде Кудай сактасын өлүм да болот. Кээде каргап атпайбы, өлүп калгыла, өлүмдү көргүр депчи. Ошондой менен көрдүңөрбү, мындай жаман нерселерди чакырып
калышыбыз мүмкүн да, жашообуз кааларындан да жашоосуна. Ошондуктан достор, аябай мындай чоң мындай бул деген чоң нерсе да, сөздөрүбүздү, сүйлөп жаткан сөздөрүбүздү, жазып жаткан комментарийлерибизди карашыбыз керек, билишибиз керек. Анткени алар ошол сөздөр силерге дагы тиет да. Жөн эле мен тааныбаган бир каяктан бир ырчыга блогерге каргыса жаман сөздөр жазып атат, бирок ал сөздөр дагы өзүңөрдүн дагы жашооңорго терс таасирин тийгизет достор. Дагы эмне жөнүндө айтып кетейин деп элем бул жерде. Мисалы, биздин илгерки ата бабаларыбыз, баягы биздин кыргыздарда мындай ошондой кандайдыр бир жини келип, бирөөгө ачууланып жатса да, эч качан жаман сөздөр менен каргаган эмес, жаман сөздөр менен балдарын же үй бүлөсүн же туугандарын урушкан эмес. Бирөөгө жини келип жатканда дагы, бирөөгө ачылып жатканда ай бай болгур, ай хан болгур деп урушчу ошол заманда, эстеткиле. Азыркы заманда эмне, ар ким тааныбаган адамды деле каргап, шилеп, жаман сөз айтып, жаман каалоо жазып жатабыз. Биздин ата бабалар аябай эстүү, аябай акылдуу болушкан. Мисалы, эч качан жаман сөз оозунан оңой менен чыккан эмес. Балким чыккандыр, бирок оңой менен мындай жаман сөз айтышмайт. Жаман сөз айтса дагы ошол адамдан мындай кандайдыр бир кечирим сурап, ушундай аябай өздөрү жаман болушкан да. Ошол достор, дагы эмне жөнүндө айтып кетейин деп атам. Ошол сөздөрүбүзгө ээ бололук. Оозубуздан эмне деген сөздөр чыгып атат, кандай сөздөр чыгып атат, ошолорду биз жакшы карашыбыз керек. Оозуңардан жакшы гана сөз чыксын, жакшы гана сөз айткыла. Ар дайым жакшы сөз айтыңыз. Себеби ар бир сөздөн кийин периштелер оомин болсун деп бизге бата кылышат экен да. Ошондуктан достор, мындай жакшы сөз айталык, жашообузга наалыбай, жашообузда жалаң гана жаман нерселерди көрө бербей, жакшы нерселерди да көрүп, ошол нерсеге дагы шүкүр кылып, ошол нерселерди дагы мындай жакшы жакка бурганга аракет кылалык достор. Мисалы, жашооңордо бир нерсеге жетпей жатасыңарбы, мисалы, үйүм болсун дейсиңер, же акчам болсун дейсиңер, же жумуш болсун дейсиңер, же кандайдыр бир нерсеге жетпей жатсаңар, ошол нерсеге мисалы жакшы энергиялык сөздөр менен айтсак болот. Мисалы, ошол негативдүү сөздөргө караганда, мисалы, ай мен үйлүү болбой калдым го, мен үй бүлөлүү болбой калдым го, мен деген так жетпей калдым го, мен ушинтип эле жашай берем го, ушинтип эле кедей болуп калабызбы, ушинтип эле кыйналып жашайбызбы деген ордуна биз ошол сөздөрдү жакшы сөздөр менен алмаштырып, мисалы, мен буюрса жакшы үйлүү болом, мен буюрса үйлүү болом, үй бүлөлүү болом, машиналуу болом, эмне нерсени кааласаңыз ошол нерсени жакшы жакка айтып, мисалы, буюрса болот. Мен бул үйгө жетем, мен бул машинага жетем, мен үй бүлөлүү болом, мен ден соолугум чың болот. Мисалы, ооруп жаткандар, мисалы, азыр ооруп жаткандар, аябай катуу ооруп жаткандар да өздөрүн мындай ушундай төмөнкү жыштыктарга түшүрбөй, мен жакшы боломун, мен айыганмын, мен ден соолугум күндөн күнгө жакшылып барат, жакшы болуп баратат, мен көчөгө караганда бүгүн дагы абдан жакшы болуп калдым деп өздөрүн баягы көтөрүп, өздөрүн жакшы нукка бурса болот да. Кээ бир адамдар бар, кичине эле ооруп калса эле өздөрүн укмуш аябай курман кылышып эле, ай мен өлгөн атам, мен ооруп атам деп ошондой кээ бир адамдар ошондой только оозунан жаман негатив чыгат да, ошондой жалаң гана. Мисалы, кичине эле ооруп жөтөлүп калса эле, мен ооруп атам, мен ооруп атам, мен өлгөн атам деп эле. Ошончо канчалык мен ооруп атам, канчалык мен өлгөн атам, канчалык мен кыйналып атам деген сайын ошол сөзүңөр, оору деген сөз, кыйналып атам деген сөз ошончолук негативдүү нерселерди алып келет. Ошончолук ооруйсуз, ошончолук оору алып келет, ошончолук кыйналууларды алып келет да. Ошондуктан достор, мындай кичине ооруп калса эле курман болбой эле, мен жакшымын, мен жакшы болуп калдым, мен көчөгө караганда кыйла жакшы болуп калдым, мен эртең мындан да жакшы болом деп өзүңөрдү ушундай жакшы позитивдүү сөздөргө буруп, жакшы позитивдүү жыштыкка чыкканга аракет кылгыла достор. Ошол мисалы көп адамдар ушундай өздөрүн баягы курмандык позициясына салганды жакшы көрүшөт да. Ушундай кичинекей бир нерсе болсо эле ошого наалышып эле, ооздарынан жакшы сөз чыкпай эле ошентип эле, андан кийин алар башкаларга да ошо өздөрүнүн баягы залакасын тийгизет да. Ооруп жаткан адамдар болсо ошолор мисалы ооруп жаткан адамдар гана эмес, мындай ушул бир нерсеге жетпей аткан адамдар, мисалы, мен үйлүү болом, мен ден соолугум чың болот, мен эртең айыгам, мен бүгүн мына жакшы болуп калдым деп ошондой сөздөрдү жакшы нукка буруп, ошол сөздөрдү жакшы жыштыкка чыгарышыбыз керек. Анткени биз айтып кеткендей эле сөздөрдүн
күчү болот, сөздөрдүн энергиясы болот. Ошондуктан сөздөргө чоң маанибени берип сүйлөшүбүз керек. Жакшымын, биз жакшыбыз, менин ден соолугум чың, менин үй бүлөм бактылуу, менин балдарымдын ден соолугу чың деп өзүбүзгө жакшы нерселерди айтып, жакшы нерселерди көргөнгө аракет кылып, ошолорду жакшы сөздөр менен айтканга аракет кылышыбыз керек да. Дагы эмнени айтайын деп атам элем, бул ошо достор өзүңөргө бир эксперимент кылганга силерге тапшырма бермекчимин достор. Мисалы бүгүнтөн баштап өзүңөргө 21 күндүн ичинде күнүгө жалаң гана жакшы сөздөрдү айткыла. Мисалы өзүңөргө, мисалы мен үйлүү болгуңар келип атам, анда мен үйлүү болом, мен үй бүлөлүү болом, менин ден соолугум жакшы, менин балдарымдын ден соолугу жакшы, мен машиналуу болом деп, ошо мисалы 21 күндө өзүңөргө бир эксперимент кылсаңар достор, 21 күндүн ичинде кадимкидей жашооңорго өзгөрүү болот. Кандайдыр бир чоң өзгөрүү болбосо дагы, кандайдыр бир жакшы бир өзгөрүш болот. Ошондуктан да атам, достор, ошол жашооңордогу жанагы жаман сөздөрдү жашооңордон жөн эле чыгарып, жакшы сөздөр менен алмаштырып, анан ошол 21 күн ичинде өзүңөрдүн жашооңорду байкасаңар, кадимкидей өзгөрүү болот. Мисалы бүгүн баштагыла. Бүгүн жөнөкөй эле мисалы эмнеге жетпей атасыңар, мисалы акчадан кыйналып атасыңарбы, же үйүңөр жокпу, мисалы ушу 21 күн ичинде ошол сөздөрүңөрдү негативдүү сөздөрүңөрдү позитивдүү сөздөргө алмаштырып, мисалы мен үйлүү болом, мен могул моомдо 2 бөлмөлүү үйлүү болом, менин ден соолугум мына жакшы, бүгүн жакшы, эртең да мындан да сонун ден соолугум мындан да чың болот. Менин балдарым жакшы, менин балдарым эртең мындан да жакшы окуйт, менин балдарым мындан дагы акылдуу деп, мындай балдарын кээ бир адамдар балдарын же туугандарын урушуп беришет го. Сен бала болбойсуң, сен киши болбойсуң, сен адам болбойсуң деп урушкандын ордуна менин балдарым акылдуу, менин балдарым эстүү деген сайын ошончолук силер жакшы нерселерди жашооңорго тартасыңар да. Ошол достор ушул тапшырманы аткарганга аракет кылгыла. Анткени силер өзүңөрдүн баягы жашооңордо жакшы өзгөрүштөрдү байкайм десеңер, жакшы өзгөрүштөрдү көрөм десеңер, анда бул нерсени бүгүн башташыбыз керек. Бүгүнкү нерсени эч качан эртеңге калтырбашыбыз керек, билесиңер. Биздин кыргыздарда бир жакшы нерсе бар, аябай жагат да ошол нерсени. Кандай кайсы бир кыргызга барып кандайсың деп сурасак, дайыма жакшы деп жооп беришет. Кыргыздардын эң жакшы нерсеси ушул да. Мисалы кандай гана болбосун, адам ооруп турабы, адам кыйналып турабы, биз дайыма сен кандайсың, ай кандайсың дегенде биз дайыма жакшы дейбиз. Эми ушул нерсени да биз дагы мындан да өйдө чоң деңгээлге, чоң жыштыкка, жакшы бир позитивдүү жыштыкка чыгарыш үчүн мындан да көп аракеттерди кылышыбыз керек достор. Мисалы жакшы, ден соолугум жакшы, баары сонун, Кудайга шүгүр, мен дем алып атам, мен бүгүн ойгондум, мен тамак ичип атам, балдарым жанында, балдарымдын ден соолугу чың, күйөөм жанында, аялым жанында, ушундай кандай сулуу аялым бар, ушундай жакшы күйөөм бар деп мындай жакшы нерселерди көрүп, жакшы нерселерге шүгүр кылганда, ошо көрдүңөрбү, жашообуз кадимкидей өзгөрүп баштайт. Күндөн күнгө бир кандайдыр бир кадам болсо да, ошо жашообузда өзгөрүүлөр болуп баштайт. Ошондуктан бүгүнкү тапшырма достор силерге 21 күн ичинде бүгүнтөн баштап сөздөрүңөрдү жанагындай негативдүү сөздөрдүн баарын жашооңордон чыгарып, жакшы сөздөр менен алмаштырасыңар да, ошол сөздөрдү айтып баштайсыңар. Мисалы ар бир жакшы нерселерге шүгүр кылып, ошону айтып баштайсыңар. Мисалы мен бүгүн Кудайга шүгүр ойгондум. Канча киши кээде ойгонбой калат, мисалы башка дүйнөгө, тиги дүйнөгө кетип калат. Мен ушул ичип аткан тамагыма шүгүр, ушул жашап аткан үйүмө, ушул уктап жаткан жастыгыма, балдарыма деп ар бир жакшы нерсени түшүнүп, баары жакшы болот, менин үйүм болот, менин машинам болот деп ушундай жакшы сөздөрдү айтсаңар, кантимкидей ошол нерсени силер өзүңөр жашооңорго тартып келесиңер, жашооңорго чакырасыңар. Андан башка эмнени айтайын деп атам мен достор? Ошо сөздөрдүн күчү ошондой. Сөздөр менен мен айткандай эле сөздөр менен бир адамды жакшы сөз менен бир адамды айыктырып, бир адамга жакшы мотивация берип, бир адамды көкөлөтүп, бир адамды жакшы бир абалга алып келип, бир адамга бир кандайдыр бир мотивация алып келсек болот да. Жакшы сөздөр менен жакшы нерселерди кыла алабыз. Жаман сөздөр менен эмне кылсак болот? Жаман сөздөр менен бирөөнү оорутуп алсак болот, бирөөнүн жанын оорутуп, бирөөнү кейтип, бирөөнү таарынтып, бирөөгө оор чакырып, бирөөгө өлүм чакырып алсак болот. Ошондуктан жакшы сөздөрдү гана айткылачы достор. Мисалы комментарийде кээде көрөсүң, Инстаграмда адамдар тааныбаган адамдарга эле бирөөгө жаман сөздөрдү жазып, каргыш айтып эле
ошентип эле эмне кереги бар? Ал сөздөр баары бир кайтып барып өзүңөргө тиет. Ошондуктан өзүңөргө жакшы сөздөр келсин, жакшы нерселер кайтсын десең, анда оозуңардан жакшы сөз айткыла, жакшы сөз чыксын. Дайыма жылмайып жүргүлө. Мисалы көп бир адам, биздин Кыргызстанда көп адамдар жылмайбайт мисалы. Дайыма ошон үчүн жылмайып, дайыма жакшы сөз. Ошол жаныңарда адамдардын дагы жылмайганына, ошол адамдардын да күнүнүн жакшы болгонуна кандайдыр бир силер себепкер болосуңар да достор. Ошо тема ушундай болду бүгүн. Дагы эмнени айтып кетейин деп атам элем. Ошо сөздөрдүн күчү укмуш. Бирок ошо сөздөр менен көп нерсебизди, жашообузду өзгөртсөк болот. Сөздөр менен кайсы жака жашообузду кайсы жака өзгөртөбүз, бул силердин колуңарда. Жаман жака өзгөртөсөң, анда ошентип интернеттен чыкпай, инстаграмдан чыкпай, ар кимге жаман сөзүңөрдү жазып баргандай жасасаң, сенин жашооңор ошондой эле жаман сөздөр менен, жаман нерселер менен толукталат. А эгерде жакшы сөз сүйлөп, жакшы нерселерди айтсак, жакшы сөздөр энергияда жүрсөк, биз дагы жашообузга ошондой жакшы нерселерди тартып келебиз достор. Мисалы бирөөгө кандайдыр бир жиниңер келип атабы, кандайдыр бир ачууңар келип атабы, урушуп атат эмне, ошол адамды жаман сөз менен айтпай, жөн эле ай бай болгур, ай ошону бир өзүңөргө да эксперимент кылып бай болгур, ай хам болгур деп. Ошол адам кадимкидей маңдайыңарда кадимкидей жылмайып, кадимкидей ошондой ачуулануу, кадимкидей бир негативдүү нерселер ортодон жок болуп кетет да. Ошо достор, бүгүнкү тема сизге кызыктуу болду деп ойдомун. Баарыңарга жакшылык каалайм. Силерге ийгилик каалайм. Комментарийлерде жакшы комментарийлерден жазгыла, жакшы сөздөрүңөрдү жазгыла, жакшы каалоолоруңарды жазгыла. Кана ошол бүгүнкү экспериментти дагы калтырбай баштагыла. Бүгүнкү тапшырманы да бүгүнтөн баштап 21 күнгө чейин жакшы сөздөрүбүздү жакшы сөздөр менен гана коштоого аракет кылалык достор. Анда эмесе жакшы калыңыздар.